Газовый баллончикти алып жүрөм, еще ствол. А феминистсизби сиз? Музыка угат, тойлордо билет, аялын урат, кыздарды зордуктайт, ойнош ойнойт. Ардактуу биздин көрүүчүлөр, бул кайрадан эки сөз долбоору. Бүгүн эки сөз долбооруна сөздү көпкө созбой эле биз атайын чакырган коногубуздан баштайлы. Бүгүн бизде конокто Ажара. Кандайсың, Ажара? Денсаулык жакшыбы, иштериң жакшыбы? Всегда улыбаешься, да, в жизни, мындай ар дайым күлүп, жылмайып, кандай ситуация болсо да, кандай кыйынчылык болсо дагы, инстаграмыңыз жабылып кетсе дагы ушундай экен да. Же ичиңизден ыйлап аткандырсыз балким? Албетте ичимен ыйлап атам, эми ал менин 3 жылдык мээнетим болчу. Бир убакта эле бир күндө эле эртең менен турсам жок болуп кетсе, чындыгында мындай обидно болот экен. Ачылат деген мындай имиштер, кабарлар жокпу? Ачылат дегени ачылса керек. Эми программистке бердим, бирок ачылат деп атат, бирок качан ачылышы белгисиз. Ошол акыркы убакта постуңуз, мисалы баягы жарым жылаңач болуп түшкөн сүрөтүңүз, ал жакта сиз ошол постту негизи мурда эле сиздин идеяңыз бар беле, же буну Назира Айтбекованы көрүп, анан ошону туурап сиз да колдоп чыктыңызбы? Ал посттун талкуу болушу менин оюмча сүрөткө көбүрөөк эмес, астындагы сөздү болду окшойт деп ойлойм. Мисалы мен астына эмне деп жазгам, аз сизге окуп берсем болобу? Алдын аябай көп текст жазыптырсыз, ошондуктан аябай көп эсиңизде калбаса керек, Бирок жалгыз эле отуруп алып жазгансыз буну. Ооба, өзүм эле. Өзүңүздүн оюңузду, мненияңызды, Бизде Инстаграмда каалагандай сүрөткө түшө албайсың. Себеби бизде бирөөнүн тандоосун сыйлаганды билишпейт. Ар бир адам өзүнүн өз жашоосун кантип жашоорун өзү билерин, өзүнүн ой жүгүртүүсү, көз карашы менен жашаганга акысы бар экенин элдер түшүнбөйт, бар эмес. Алар өздөрүнө окшоп эл эмне дейт, уят деген принциптер менен баары жашоосу керек деп ойлошот. Биздин ата бабабыз ушинтип жашашканбы деп айтышат. Биздин ата бабабыз мусулман болгон эмес. Алар шаманизм менен жашаган, таштарга, отурго сыйынып, бирок кийин өздөрүнө ислам динин тандап алышкан. Аларда тандоо болгон, бирок эмнеге бизде азыр тандоо жок? Биз менталитет, үрп адат, салт санаа менен жашаганга милдеттүү эмеспиз. Биз мыйзам менен жашаганга милдеттүүбүз. Мыйзамда биздин өлкө мусульманский эмес, светтик өлкө. Деги эле ачык кийинген жаман нерсе эмес, табигый нерсени көрсөтүү бул нормалдуу нерсе. Жакпайбы, көрбө? Бирөөлөрдүн жашоосуна өзүңөрдүн көз карашыңарды навязывать этпегилечи, кандай айырмасы бар? Биз ар бирибиз ар түрдөбүз, бирок теңбиз. Адамдын кийими, ориентациясы, улуту, дини анын жакшы же жаман экенинен дарек бербейт. Менин оюмча эң жаман адамдар булар эки жүздүү адамдар. Имандуу, бирок бирөөлөрдү ушактайт, комментарийлерден ар кандай жаман сөздөрдү жазат, сөгүнүп, өлүм тилеп, Инстаграм, ТикТокто кыздардын бийлеген видеолорун көрөт, музыка угат, тойлордо билет, аялын урат, кыздарды зордуктайт, ойнош ойнойт. Биз баарыбыз ар түрдөбүз. Кимдир бирөө өз жашоосун музыкасыз элестете албайт. Кимдир бирөө күн сайын жаңы фильм же сериал көрөт. Ал эми кээ бирөө үчүн такси күнүмдүк муктаждык. Эгер мунун баарын бириктирсекчи, О мобилдик оператору Яндекс Плюс менен бирге эко тутумду ишке киргизип жатат. Яндекс Музыка, фильмдер жана сериалдар такси сапарларында арзандатуулар. 90 күн толугу менен акысыз. Мой О тиркемесинен же жылдызча 0.94 буйрутмасы менен кошуп ал. Биз менен бирге ар дайым артыкчылыкта бол. Анан комментарийде имандуу болуп жазышат, бирок шариятта керек болсо бейтаныш аялдардын же эркектердин жүзүнө кароого болбойт. Алар жайындасы көлгө барып купальник кийген кыздарды карашат. Мен диний адамдарды сыйлайм, бирок чала молдо эки жүздүү болбой эле койгулачы. Жаштарга кандай үлгү болосуң дегендерге мен жаштарга өзүңөр каалагандай жашарга тандоо силердин колуңарда деп айтам. Алардын тандоо укугу болуш керек. Хиджраб кийеби, ачык кийинеби, мусулман болобу, христиан болобу, бул алардын жашоосу. Сиз да болду. Болду, ушундай планда жаздыңыз. Анан Инстаграмыңыз ушул нерсени жазгам. Именно ушул нерсени жазгам. Анан сизге сурайынчы, эмнени түшүндүңүз? Bundan эми ошо ар бир адам өзүнүн каалашынча жашаш керек деген мааниде жазыптырсыз. Бирок мен именно ошол ар бир адам өзүнүн каалоосундай жашаш керек деп жазгам. Комментарийге кирсем, сен дин душманы, динге шек келтирип айтыпсың деп жазатышат. Сиз мусулмансызбы? Негизи мен агностикмин. Агностик? Агностик деген бул типа пока издөөдө, мындай тандоодо. Тандоодосуз. Азыр бир динди тандай элексиз, Жок, өзү негизи мусулман
өзүмдүн диним мусулманмын, бирок өзүмдүн оюмду мындай бир чечимге келе электим, типа кайсыл багытта кетип баратканыңызды өзүңүз да билбейсиз. Жок, багытта кетип бараткан эмес, кайсыл багытты тандаш керек. Например, мен философияны, психологияны же болбосо, например, орустардан сурасаң, ислам дини бул буддизмден өзгөртүлүп жазылган. То есть биринчи биздики болгон, анан кийин ислам дини жазылган дейт. Мусулмандар болсо, наоборот, биздин Иса пайгамбарды алар Иисус деп, Кудай деп айтып алышкан дейт. Атап алышкан. То есть алар адашып ушундай деп алышкан дейт. Кыскасы, ар бир тармакта өз-өзүнүн туура деп эсептейт да. Ошондо азыр сиз тандоодо экенсиз да? Эмеде философияда болсом вообще типа после смерти эчтеке болбойт, там Кудай жок деп айтат. Наукада деле ошондой. Анан мен ар бирин окуп азыр мындай ойлонуудамын деген. Ойлонуудасыз азыр? Ойлонуудамын. Ушул сиз айтып кетпедиңизби? Сүрөт ар бир адам өзүнчө каалашынча жашаш керек. Эгерде адам мындай естественно болуп кандай сүрөт киргизсе ошондой киргизиш керек депчи. Сиз коркпойсузбу кийин сизди турап кичинекей балдар, кыздар ушинтип сүрөт киргизе баштаса? Мисалы, бизде миллиондогон аудитория бар да. Биз кандай кылсак да баары жоопкерчилигин алышыбыз керек да ошол нерсеничи. Анан сиз ошентип сүрөт киргиздиңиз, сизди турап сизге бир ошол жакта бир миллиондогон адам көрөт, мисалы, лайк басат, ошонун арасынан бир 1000-2000 жаш балдар ушинтип сүрөт киргизсе. Ушундай болот деп. Зордуктап кетет деген сөзгө мен мындай мисалы түшүнбөйм да. Например, биздин Кыргызстанда кийимге карап зордуктап кетет деп. Мисалы, эмнеге жертваны күнөөлүү деп эсептешет? Например, насильник же виноват. Сизди бирөө тоноп кетсе, ал тоногон адам күнөөлүү болот да. Сиз кандай кийинесиз, кандай жүрөсүз, кандай өзүңүздүн көрүнүшүңүз болот, бул сиз чечесиз да. Башка бирөө келип сиздин личный пространствоңузду бузуп, кирип мындай зордуктаса, демек ал насильник бул жерде күнөөлүү да. Бизде мындай бир жаңылыкты окудум. Кыргызстан аялдар үчүн эң кооптуу өлкө деген. Ошон үчүн деле жайындасы өзүмө удобно, главное мага удобно болсо, комфортно болсо, эмнени кийсем, эмне жакса ошону кийем. Жайындасы ошондой болот, эгерде ушундай ойлордо болот, может бир нерсе болуп кетет деген. Анда мен дайыма өзүм жанымда бирөө менен жүрөм, менеджер менен жүрөм, же ошол жанымда газовый баллончикти алып жүрөм, и еще ствол. Ствол алып жүрөсүзбү? Ошон сизни ошондо мен жок, ошондой сүрөт киргизсем, мага кызыгып, мен изнасилование кылып кетет деген коркуп, анан пистолет. Даже мына жайындасы Бишкекте көбүнчө эле кыздар өзү мындай топиктерди кийип жүрөт. Баары бир Бишкекте деле мындай ар кандай адам бар да, анан кийин просто мен түшүнбөйм да, эмнеге биздеги эркектер ушундай түшүнүккө келе элек, что насильник всегда виноват болот. Жана биз андан коргонуш эмес, эгерде аларга суроо берсең, типа кыздар өздөрү ачык кийинип атат, өздөрү ошого түрткү болуп атат, өздөрү күнөөлүү депчи. Бирок алар айтат, бизде животный инстинкт депчи. Эми адамда аң сезим болуш керек да. Например, рефлекс менен, мисалы адамда рефлекс болот. Животный инстинкт бул только жаныбарларда болот да. Эгер адам дагы ошондой ойлосо, анда анын орду түрмөдө. Дагы менде түшүнбөгөн нерсе комментарийде бул Назира Айтбекова 2 деп жазып коюптур да. Мен ал жерде сөз жазган текстте мен бир сөз менен айтканда мындай толерантность жөнүндө жазганда, толерантность бул бирөөнүн оюн, выборун сыйлай билгенди толерантность дейт. Мен ошол жөнүндө жазганмын. Назира эженин берген интервьюсунда эле көрдүм. Мен ал киши аябай билимдүү экенин түшүндүм. Көбүнчө мындай бир терминдер менен, китепте кандай жазылса ошондой сөздөр менен жазылган үчүн, сүйлөгөн үчүн көп түшүнбөй калды сөзүн, ошол негатив болду билбейм. Бирок бир сөзүнө, мен Назира эженин бир сөзүнө кошула албайм. Кайсы сөзүнө ал айтты, типа оронгондор көбөйүп, Афганистан болуп жатабыз дегени. Себеби мен кыз оронсо, ал аны өзүнүн тандоосу. Ачык кийсе, анын өзүнүн тандоосу. Жана мен
мага хоть жагабы жакпайбы бирөө орунсо мен анын выборун сыйлаганга милдеттүүмүн. Бул жерде бул это и есть толерантность дегендейчи. Мен ошол жөнүндө жазгам. Мисалы кандай айырмасы бар? Например, менин досум христиан болобу, экинчи досум мусулман болобу, же бир подругам оронобу, же экинчи подругам ачык кийинеби. Биз баарыбыз, то есть ар бирибиз ар түрдүүбүз. И бири-бирибиздин оюбузду, бири-бирибиздин мындай мнениябызды ар бирибиз өзүбүз үчүн жооп беребиз. Өзүбүз үчүн жооп беребиз да. Например, религияда бул нерсе күнөө болсо, динде күнөө болсо, ал адам күнөө кылып атса, ар бир адам өзүнө жооп берет. Ушундай. Биздин кийинки сурообуз болсун. Ошол сиз Инстаграмга пост чыгарганда канча пайызы колдоду, канча пайызы каршы чыкты деп ойлойсуз? Менин оюмча 60% каршы чыкты, 65 даже. 30-35% колдоду. Бул нерсени мен түшүнөм. Себеби мисалы бул аудиториядан зависит этет да. Например, ушул эле жаңылык Newscage'ге чыкты и кыргызский пабликке чыкты. Newscage'де орусча да бар. Анын комментарий окусам, я с ней согласна, там ал туура айтып жатат дегендер бар экен. Эң көп лайк алгандар. Кыргызский пабликтерде жанагындай негативдер. Сен тозокто күйөөсүң, ушундай дегенчи. Же сөз мен жазганымды түшүнбөй ошентип жазышабы. Анын айырмасы бар деп ойлойм, себеби мындай более орускуя, кичине Европанын багытында өсүп калгандар да. Ооба. Чет жакта турап өсүп калгандар туура түшүндү. Ошондой болуш керек эми. Ассаламу алейкум достор, кайрадан эле бул мен Канат. Эгерде сиз дагы деле үйүңүздө ишенбей жатасыз, адамдар кантип үйлүү болот деп. Мына бүгүн биз Кызыл Дарбазага жана 100-чү номерге келип отурабыз. Ихсандан бир байкебиз үйлүү болуптур, куттуктап келип отурабыз. Кантип үй алды жана кантип үйлүү болуп калганын аз чогуу көрөбүз. Азыр мен эч такылдатпай эле ачып берейин. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Чтобы бул үй кут болсун эле сүйүндү эле кирип ачып ийдик да, каршы болгон жоксузбу? Жок. Үйдүн абырасы сонунго байке, жыргап эле алып атырсыз. Аллага. Биринчи үйүңүзбү? Бул экинчи үйүм. Биринчи үйүңүз каякта? Биринчи үйүм Манас аэропорт жакта. Сүйүнүп атасыз үйлүү болуп. Аллага шүгүр. Үйгө кирейин анда, сиз айтпасаңыз деле. Үйүңүздү көрдүк, кут болсун байке. Ошондо муну канча миң долларга алдыңыз общий акча? Бул общий 36 000 долларга алдым. 36 000. Ошондо сиз канча сомун берип алдыңыз жана канча сомун Ихсан кошту? Мен башында Ихсанга 750 000 25%-ын төккөнмүн. 6 ай күттүм. 6 айдан кийин калган сумманы 30 000 долларга договор кылганмын. Калган сумманы Ихсан компаниясы бөлүп берди. 6 айдан кийин. Сразу 6 айдан кечиктирбей эле берди. Жок, 6 айдан 1 күн да кечиккен жок. 1 күн да кечиккен жок. Ошондо 10 жылга бөлүп бердиби? Ошондо канча жылда канча сомдон төлөйсүз айына? Мен айына 15.500дөн төлөйм. 15.500. Аябай эле мурда мындай шаарда квартирада жашаган эле акчаны эле кайра бияка төлөй. Ошондой эле болуп калды. Квартиралык немеси да бул эми. Ихсанды сиз биринчи каяктан уктуңуз эле? Мен Ихсанды биринчи келинчегим айткан, бул жак келинчегим швейный цехте иштеп жүрүп, ошо жумушчулардан уккан экен. Ишендиңизби же ишенген эмеспи? Мен башында бир ишенбей, анан чынын эле айтайын, ачыгын айта берейин. Келинчегим ушинтип барып, биз акчаны төккөндөн кийин, анан келинчегиме айтып жүрдүм, эгерде алдап кете турган болсо сен жооп бересиң деп жүргөнмүн. Анан келинчегим 5 убак намаз окуйт, Аллага шүгүр. Анан келинчегим ушу дуа кылып, неме кылып жакшы, Кудайга шүгүр. Анан ушу адамдарга эмне деп айтып кетмекчисиз ишенбей жаткан? Эми ишенбей жаткан адамдарга айтарым, бул Ихсан компаниясы мына Кыргызстан боюнча биринчи орунда иштеп келатат деп айтамын. Ишениңиздер, жакшы компания экен. Сизге окшоп үйлүү болушсун да? Мага окшоп үйлүү болуңуздар, сиздер дагы. Аллага шүгүр. Алла. Чоң рахмат, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Гүлжигит байкенин үйүнө куттуктап келип отурабыз. Эгерде дагы сиз дагы деле ишенбей жатсаңыз, анда сөзсүз түрдө ушул номерлерге чалып Канат Шабданбековдун атынан келдик деп, мына Гүлжигит байкеде болуп үйлүү болуп калыңыздар. Дагы жолу кут болсун Гүлжигит байке. Рахмат, Алла разы болсун. Анан көбүнчө менин аудиториям кандай? Менин аудиториямда ар тараптан келген подписчиктер да ошол 30% колдосо, ошо көбүнчө чындап эле орусча жазгандар экен. Колдобогондору 60% көпчүлүгү, чындап эле көпчүлүк пайызы колдобогон. Мен ойлойм мындай
көбүнчө жашы улуу эжелерби алар колдободу, жана мен жазганды түшүнбөгөндөр колдободу. Ошентип ойлойм. Сиз башында жаңы чыгып келатканда мисалы кайрымдуулук видеолорду көбүрөөк тартып элге жеткирчисиз да. Эмнеге ушул сүрөттү сиз видео аркылуу элдерге чагылдырган жоксуз мисалы? Башкача формат менен, видео менен чагылдырган жоксуз. Эмнеге ушу сүрөт менен чагылдыргыңыз келди? Себеби бул мындай өтө мындай глобальный нерсе да, аны тартып бир мисал катары дагы тартып жеткирүү кыйын да. Бул нерселерди элге түшүндүрүш үчүн мен ойлойм өтө көп видеолорду тартыш керек. Анан мен мисалы мурун өзүм оштук болом. Андан кийин билесиз да. Анан мурун кичинекейимде айылда жашаганда мен дагы оюм ушул комментарийдеги негативчилердин оюндагыдай болчу да. Типа зордуктап кеттиби, кыз өзү күнөөлүү, эмне ачык кийинет депчи, ушундай ойлордо болчумун. Анан TikTok'то мындай башкалар тарткан видеолорду көрүп, көбүнчө андай видеолорду TikTok'тун алгоритми бул мировой да, мисалы бизге орустар тартканы, башка өлкөлөрдүн видеолор чыгат. Instagram'да бул өзүбүздүн өлкөдөгү эле нерселер чыгат да көбүнчө. Анан ошол TikTok'тогу видеолорду көрүп, анын эмне бир видеону көрөм дагы өзүм сөз таппай калам да, аргумент, например, чындап эле го деп турган, комментарийге кирсем баары колдогон. Кыскасы ушул бир 5-6 жылда өзүм оюм көп нерселер өзгөрдү деп түшүнөм да. Ошондо сиз сүрөт менен эле чыгаргыңыз келди бул нерсени? Ошону мындай сразу эле прямо эле жеткирип жазгым келди, бирок өтө узун болуп кетти, ушу батпай калды, аны кыскартып жаздым. Негизи ал тексттин мааниси бул мындай толерантность жөнүндө болчу. Кийинки максатыңыз кандай? Дагы да ушундай сүрөттөр чыгаруу, ушундай мисал сиздин тандооңуз, сизге эмне жакшы ошону кыласыз. Сизге мисалы ошондой сүрөттөр жагат. Сиз кийинки максатыңызда ошондой сүрөттөр менен улантасызбы? Же бул жөн эле бир гана айтып коюп, же кайрадан мурда кайрымдуулук видеолор тартып улантасызбы? Жок, эмнеге ачык кийинип түшкөн сүрөттү биз мындай как будто бир преступление болгондой түшүнөбүз да, как будто бир жаман иш кылып койгондой, же мен наркотиканы пропаганда кылып аткан жокмун, же бир жаман нерсе эмес да. Жок, сиздин контентиңизден да? Контентиңиз кандай кетет? Карасаңыз, мисалы башка өлкөлөрдөгү моделдер ушундай сүрөттөр чыгарса, ал жакта жазбайт да, ужас, тебе не стыдно депчи. Бизде болсо уялбайсың тигинде, андай. Мен ойлойм бул зрительдин ою эмне болуп атса, ошондой да. Например, эгерде эркек киши ачык кийим түшкөн кыздын сүрөтүн көрүп, фантазиясы башка жака кетсе, анда ал анын проблемасы да. Анын оюн түздөсүн деген нерсе. Мисалы мен бир ким десем, бир инстасамканын бир видео сүрөтүн көрсөм ачык түшкөн, мен просто көрүп жөлө суктанып коем. Сонун фигурасы бар экен, красивое фото, ушундай эле. А если башка адам көрүп аны жаман ойлорду ойлоп атса, значит ал анын проблемасы. Значит ал оюн түзөсүн. Ушундай сүрөттөргө, ушундай баягы хайп нерселерге сиздин ата-энеңиз кандай реакция кылып атат? Кандай кабыл алып жатчы? Мен ата-энем, алар кандай десем, алар мененки мамилем жеке жашоо болуп кала берсин, сыр бойдон эле. Бирок айта турган сөзүм, ата-энемдин жашы өтүп калган поколение болгон үчүн аларды мен түшүнөм. Жана алар дагы мени түшүнүп калар. Ошондой. Анан мени ата-энеми жанагы биздин айыл бар да. Ошто айылдагы үйүндө мындай ушактап, бири-бирин менен кандай десем, жамандап олтургандарга айтам. Алардын кесиби ошол. Ким ушул убакка чейин сөз болсо, ошолордун үстүнө кемсинтип, басынтып, ушактап, жамандаш, алар мурдатан бери болгон, ошол боюнча калышат. Жана алар өздөрүн ыймандуу деп эсептейт, бирок менин суроом ошол ыймандуу болсо бирөөнү ушактабайт болчу, бирөөнү жамандабайт болчу. Ыймандуу адам бул мындай, кандай десем, момун мусулман дейт го, эч кимге зыянын келтирбейт, бирөөнү жамандабайт, бирөө бир даже
кумурскага мындай зыянын келтирбеген болуш керек да, таза ыймандуучу. А бизде болсо ушундай эки жүздүүлөр азыр көп. Мен чыныгы таза ыймандуу адамды сыйлайм. Эки жүздүүлөр өздөрү жооп берет, кийин бирөөнү жамандаса анын күнөөсүн алып атат. Ошол бирөөнүн кылган күнөөсүнө жооп берет. Сиз айылыңызга барып атасызбы? Айылыма азыр барганга менде мүмкүнчүлүк жок. Себеби аябай көп жумуштарым бар. Проблемалар да бар, ошолорду бүтүрүп, качан колум бош болгондо барам. Азыркы убакта сиз эмне менен алек болуп жатасыз? Мындай Инстаграмыңыз чагылып кетти, ТикТокко да көптөн бери видео киргизе элек экенсиз. Мындай жашоодо стресс болбой элеби азыркы убакта? Азыркы убакта эмне менен алектенип атам? Аккаунтумду кайтарып алайын деп атам. Анан жакында бир жаңылык болот менен. Ошол жаңылыкка даярданып атам. Эмне болгон жаңылык? Жакында магазин ачам. Магазин ачып, азыр ошо менен партнер барбы же өзүңүз эле ачкансыз? Өзүм эле. Магазин ачыш үчүн сиз мынча каражатты каяктан таап атасыз? Магазин ачуу үчүн өзү негизи мен ушул убакта ата-энеңиз тараптан жардам келип атабы? Жок, ушул убакка чейин мен өзү Инстаграмдан тапкан акчаларымы контентке жумшачумун. Мурда мен, сиз жакшы билесиз, профессиональный камералармен тартып, съемкага аябай көп акча кетчү. Ушундай сапаттуу болсун деп, ошол тапкан акчамды ошол жака жумшай жүрчүмүн. Мындай өзүмө жагат болчу ошол нерсе. Азыр ал нерсе токтоп калган үчүн топтогон акчамы даже машина албай, эми все равно бизнес ачыш керек да, жакшы чечим деп ойлойм. Ошого магазин ачам. Мага кызык болот, жашоодогу ажара кандай? Мисалы, жашоодо кандай адамсыз? Кыялыңыз жаманбы, же таарынчаксызбы, же көкпетсизби, же кекчесизби, же сабырдуусузбу, же урушчааксызбы? Жашоодо мен өзүм бир нерсе деп айта албайм. Мен жашоодо кечке ойлоно берет турган адам. Түнү дагы бир ой келип калса, ошол нерсеге жооп таба албай эле, интернеттен издеп эле ошол уктай албай, ушундай кандай десем, аябай көп ойлоном. Жана ошол суроого өзүмө керектүү жооп алыш үчүн ар кандай маалыматтарды окуп, видеолорду көрүп, ушундай ойлонгондо мындай кайгырып ойлонуш эмес. Жыргап ойлоном. Жыргап ойлонуш эмес. Мындай бир суроолор пайда болот го. Эми кайсы чындап эле кандай болот экен, эмне после смерти эмне болот экен? Ошонун баардыгын ойлоносуз. Эми ошол сыяктуу жалпы мындай бир феминизм жөнүндө, там ар кандай темалар жөнүндө ойлонуп, ушундай. Феминистсизби сиз? Ооба. Ошондо феминисттин укугу эмне болуш керек ошондо? Феминизмди көбү туура эмес түшүнүп алат экен. Эгерде элдер ошол феминизмдин маанисин түшүнгөндө баары феминист болмок, даже балдар дагы. Эмнеге? Себеби көп ойлошот экен, феминисткалар кыздар болот го көбүнчө. Феминисткалар алар балдарды, то есть эркектер жаман көргөндөр депчи. На самом деле ал феминизмге тиешеси жок эркектердин. Феминизм бул укукту коргойт, кыздардыкын дагы, балдардыкын дагы. Эгерде балдар, мисалы, балдардын дагы укугу кээде эмне болот го, рекет болот го мектептечи, балдар бири-бирин урат го акча сурапчы. Ошол убакта дагы эмнеге балдардын укугу корголбош керек деп туруп, ошол нерседе да балдарды коргойт. То есть феминизм бул кыздар менен балдардын укугун тең кыла турган нерсе. Андай укук бизде деле бар да, мисалы, закондо деле бар, биздин шариятта деле бар да, чтобы ар бир адамдын укугун коргош керек деген. Бизде закондон сырткары дагы. Жок, феминизм эмне себептен, мисалы, биздин көп кыргыз элине жакпайт? Сиздин оюңуз боюнча. Сиз эгерде турмушка чыксаңыз, негизи феминизм максаты мында, чтобы аял менен эркектин укугу тең болуш керек. Тең болгону мен ойлойм, справедливо болот деп, честно болот. Себеби эми аялдар кечки кордук көрө берсе, бул нерсе менин оюмча туура эмес деп ойлойм. Мен эле суроом болсун, эмне себептен сиз феминистти тандадыңыз? Себеби мен ойлойм, сиздин оюңуз, просто сиздин тандооңуз. Бардык нерсе адилеттүү болуш керек деп ойлойм, бардык нерсе справедливо болуш керек деп ойлойм. Кыз алсыз деп эле аны зордуктай берсе, аны аял күчү жетпейт деп эле ура берсе күйөөсүчү. Бул нерсе закондо жок, бирок баары бир болуп атат да, туурабы? Ала качканда дагы кыздын укугу корголбой атат, ал өзүнүн жакшы көргөн адамына турмушка чыгуу керек. Ушул нерселерди жок кылуу үчүн феминизм керек деп ойлойм. Сиз феминизмди өзүңүз изилдеп чыктыңыз, Мындай кандай жолдору бар? Жакшы эле түшүнөсүз. Бирок азыр кичинекей кыздар, көбүнчө кыздар феминизмди туура эмес кылып түшүнүп алышат.
бир фильмди көрдүм, кыргыз киносун көрдүм, Кыялкештер деген. Ошол жакта бир кызды феминист кыздын ролун кылыштыр, то есть персонаждычы. Туура эмес жеткирип коюштур да. Например, кыз болсом айтып атпайбы, мен эркек менен учурашпайм, колумду бербем керек болсо деп. Бирок ал нерсе феминизмде андай нерсе жок. Эркекти жаман көрүү деген жок. Ал жерде жөн гана тең болуш керек деген нерсе. Сиз мында общественный местоларга, элдин арасына, көчөдө ээн эркин баса аласызбы? Мисалы, мен сиздин көзүңүздөн көрүп атам, көбүнчө акыркы убакта сизде коркунуч пайда болуп баштаптыр да. Мен өзүм мындай болуп калдым да. Мындай кечинде да уктап атканда, азыр мен бирөө кирип өлтүрүп кетпейби деген коркунуч болуп калыптыр да. Эмнеге бул оору, ушундай оору бар экен көрсө, паранойя деген. Паранойя менен ооруган адам адамдардан коркот экен, типа мени өлтүрүп кетеби, мени азыр бирөө атып салса эмне болот, ушундай деген коркунуч менен жашайт экен. Балки мен ошондой болуп калдым, билбейм. Бирок чындап эле мындай көп бизде мындай оюң айтсаң, ошол ойго аргумент айткандан караганда сөгүп, уруш, жаман сөздөрдү айтып, мурунку жашоосун, прошлыйын айтып, сен эсиңден чыгып калдыбы эмне болгону, же Назире эжеге бул баласы, күйөөсү, кыскасы баардык адамдын мындай бир жашоосуна сөз тийгизип сүйлөшөт да. Ал жерде айтылып аткан сөздүн маанисине аргумент айтпайт да. Ал дагы сөз тийгизгенде дагы көчөдө көрсө барып уруп, же сен эмнеге антесиң деп туруп аны мындай ар кандай ушундай бир адамдар бар да, странныйчы. Анан кийин ошон үчүн ар кандай адамдар бар деп мен всегда өзүмдүн жанымда перцовый баллончик, анан кийин ствол же болбосо өзүм менеджерим менен жүрөм. Просто бул сиз үчүн коркунуч болуп аткандыр. Балким сизге өзүмдүн ичимдеги сезим болот да. Коркунуч. Балким сизге психолог керек. Мен психологко бардыңызбы? Жок, барып көргөн эмесмин, бирок барайын деп атам. Себеби өзүмдө дагы толтура чечилбеген, өзүм чече албаган толтура суроолор бар. Ошолор менен дагы кеңеш сурап барам жүргөн. Эгер сиз ушул акыркы чыгарган сүрөтүңүз жөнүндө өкүнбөйсүзбү? Мисалы, мурда сиз эми башка ажара болупсуз да, чтобы ар дайым мондай кайрымдуу видеолор чыгарып, жакшы видеолор чыгарып, анан акыркы убакта тарс этип эле Instagram уже башкача көрүнө баштады, уже ачык сүрөттөр мененчи. Ушул сүрөттү чыгарып койдум деп өкүнбөйсүзбү? Жок, эмнеге сүрөттү посту макул, текстти да жаздым деп? Жок, мен өзүмдүн оюмду айттым. Оюңузду айттыңыз. Эгер башка бирөө менин оюма каршы ой айтса, ал өзүнүн иши. Мен аны сыйлайм. Это твое мнение, все. Мен сыйлайм. Бул темалар азыр мындай бир кандай десем, феминизм же ошондой бир темалар бизде көбүнчө көтөрүлө элек темалар, ушулар талкуу болушу керек деп ойлойм. Себеби азыр аябай комментарийлерди окусам дагы ушундай адамдарды жазганын көрүп таң калам. Өзүңөр күнөөлүүсүңөр да зордукта каласыңар деген ой, ушундай ой менен жашаган адамдар бар экен деген деп, анан ушундай темалар көтөрүлүп, талкуу болуп, көп адам түшүнсө жакшы болмок. Кийинки сурообуз болсун, милый суроосун. Жигитиңиз барбы? Жигити бул нерсеге жооп бербей эле коеюн. Болду эле иш. Эми баарында эле болуш керек, болгон. Бар экен да, алуу эле ошончо. Мен сизге бир ай мурда жолукканда, сиз экөөбүз лайфхак тартканда, сиз айткансызда, мен көбүнчө контентти мировойго кылып жатам, сырт жакка кетем деген да сөздөрдү айттыңызбы, же айтпаңыз, точно эстей албайм. Бирок сиздин максатыңыз кандай блогерлик менен? Сырт жакка кетиш керекпи эми? Өзүмдүн ойлоруму видео катары чыгарып, Инстаграмга тарткым келет. ТикТокко, мировойго чыгасың ТикТок менен. ТикТокко мен башкача контент кылам. Аны кандай десем, аниме стилде, андай эле. Анын мааниси деле жок. Инстаграмга именно мааниси бар видеолорду чыгарам андан кийин. Ошондо жана суранат элем элдерден, бир видеону тартып атасың, бир ойду, бир ойду тартып чыгарып атасың, бир смыслды жеткирүү максатындачы. Анан комментаторлор таң калганым, ошол видеого оюн жазган ордуна адамды оскорблять этип, мындай бир аргумент керек, аргумент жазышпайт да. Ошол өздөрүнүн оюн жазышпайт. Өздөрүнүн оюн, эгерде сен ошол нерсени
туура эмес деп эсептесең анда эмнеге ошону жазыш керек да. Андан кийин адамды басынтып мындай кыла берген бул адамгерчиликке дагы жатпайт да. Сиз ушунун баарын чындап мындай өзүңүздүн оюңузду жазып атасызбы же ушунун баарын хайп болсун деп жазып атасызбы? Мен ойлорума окшогон Зере, Элдана Форайс, ошол сыяктуу таанымал адамдар, блогерлер. Бирок сиз хайп үчүн кылбай элесизби? Талкуу болот да ушул нерсечи. Жөн эле ушул өзүңүн туура деп эсептеген нерсең айтсаң, өзү хайп болуп кете берет да. Себеби элдер көбүнө жакпайбы же ушундай. Ушундай пост чыгарганга эмне түрткү болду сизге? Ушундай сөздөрдү чыгарганга? Негизи мен бул мнениемди өзүм деле кармасам болмок. Мындай унчукпай эле, аралашпай эле бир нерсеге. Эмне түрткү болду? Мен өзүм кичинекейимде бая айткандай, айылда жашап жүргөндө кичинекей кыз болчу. Анда мен окружениемда кызды кемсинтип же бир мисалы биз жакта үй бүлөлөр бар эле, аялы эркек төрөбөсө сен күнөөлүүсүң, сен кыз төрөп атасың деп кемсинтсе, мен ушул нерсе нормалдуу деп ойлочумун. Кийин билим алып, өзүмдү өзгөрткөндө өзүмө более уверенный болуп калдым да. Себеби кыз же бала төрөлүшү негизи эркектен көз каранды болот. Бул анатомия. Эми менин ушул түрткү болгон нерсе ошол мага окшоп мындай кичинекей кыздарды көбүнчө эми айыл шаардык кыздар эми мындай го. Я сама знаю депчи. Но айылдагы кичинекей кыздарды айтат болчумун, билим алып, өзүнө өнүктүрсө, өзүнө более уверенный болот экен. Өзүнө дагы мындай суроолор болсо жооп табып, анан айта турган нерсем ошол кыздар, особенно кыздар көп өзүңөрдү мындай сразу турмушка чыгып кетпейик. Жаш болчу, 18 жашта, 19 жашта эмес, көбүнчө өзүн өнүктүрүп, анан турмуш. Сиздин оюңуз ошондо ар бир кыз өзүн жакшы көрүш керек, сүйүш керек, караш керек, э? Ооба. Көбүнчө мен да кыздардын укугун коргой берем. Себептери да бар. Ошон үчүн көбүнчө бул нерсе түрткү болгон, ошол кичинекей кыздарды ойлодум. Более өзүнө уверенный болсун деп. Эми Ажара, сизге да чыгармачылык ийгилик каалайбыз. TikTok тартсаңыз да, Instagram тартсаңыз да жакшы контенттер тартуулап жүрөрүңүз, өсө бериңиз, өнүгө бериңиз. Сиз да биздин көрүүчүлөргө оюңузду, ой пикириңизди айта кетсеңиз болот. Бул жөн гана менин оюм болду. Жана ар бир адам өзүнүн мнениясын айтканга укугу бар. Мен баарыңыздарды жакшы көрөм. Башкалардын оюн дагы сыйлайм. Эгерде мени издеп жаткан болсоңуздар, анда менин основной аккаунтум блогдо, жаңы аккаунтумда болом, Ажара Life деген, ошол жака катталып койсоңор болот. Мен жаңы өзүмүн видеолорумду чыгарып турам. Сиздер да ой пикир калтырыңыздар. Бул эки сөз долбоору.